Бүгүнкү күндө өлкөнүн тышкы карызы 3 миллиард 782 миллион доллар. Аталган сумманы ишке жарамдуу кыргызстандыктарга бөлө турган болсок, ар бирине 1500 доллардан тиет экен. Мына биздин мойнубуздагы карыз. Казакстан Республикасынын өкмөт башчысы Багытжан Сагинтаев Кытай жана Кыргызстандын статистикасын көтөрүп чыгып, эл аралык трибунада Кыргызстандын бажы кызматы коррупцияга малынган деп билдирди. Мисалы 2016 жылы Кытай биздин өлкөгө 5,6 миллиард доллардык товар экспорт кылдык десе, биздин сандар болгону 1,5 миллиардты көрсөтүүдө. Ортодогу айырмачылык 4,1 миллиард доллар. Солго кеткен бул сумма тышкы карызды төлөгөндөн кийин дагы ашып калмак. Саламатсыздарбы? Эфирде Сереп программасы. Менин аты жөнүм Айбек Бийбосунов. Бажы кызматындагы коррупция тууралуу казак өкмөт башчысынан биринчи жолу угуп жаткан жокпуз. Өзүбүздүн деле кабарыбыз бар. Өлкөбүзгө суммасы миллиард долларды чапчыган контрабанда кандай кирип жатса, ушундай жол менен эле чыгып да жатат. Буга шек санаштын такыр кереги жок. Кыргыз бажысындагы коррупция саясий салгылаштагы коңшулардын көзгө басар куралы болууда. Бажы кызматынын башчылары Азамат Сулайманов, Раим Матраимов азыр эл алдына чыгып, канчалык актанбасын аларга эч ким ишенбесе керек. Бажынын башчылары алмашышы мүмкүнбү? Менин оюмча жок. Ал эми алар бажыдан кетпей туруп тармактагы коррупцияны жеңе алабы? Айтыш албетте абдан кыйын. Эми чек аранын жабылышынын кесепетине кайрылалы. Ачыгын айтыш керек. Азыр бул көрүнүштөн көбүнчө капчыгы калыңыраак адамдар жана ишкерлер жабыр тартууда. Чек ара кыска убакыттын ичинде ачылбаса, кымбатчылык ар бирибиздин үйүбүзгө кирип келет. Ун азыктары кымбаттап, сууктун түшүшү менен көмүрдүн баасы да көтөрүлөт. Жүздөгөн ишкерлерге келтирилген чыгымдар төлөнүп берилбей жатканын эске алганда, кымбатчылык кирип келсе, миллиондогон кыргызстандыктарга кыргыз өкмөтү жардам бере албайт. Жана башка жолдорду дагы эч ким сунуштабайт. Албетте, Сагинтаевдин айткандарында саясий боёктор да жок эмес. Анын себеби да бардыгыбызга түшүнүктүү. Ошол эле учурда айткандарына кошулбай коюунун өзү туура эмес. Коңшу тарап жакын арада чек араны ачпай турганы бажыдагы былык иштерди жойгула деген сөзүнөн кийин түшүнүктүү болду. Ондогон жылдар бою тамыр жайган коррупцияны тез аранын ичинде жок кылууга өкмөттүн даремети да, саясий эрки да жетпейт. Кыргызстан Казакстанга, Казакстан болсо Кыргызстанга муктаж. Бүгүнкү көрүнүштөн эки тараптын катардагы жарандары жабыр тартууда. Бирок чырды алар баштаган эмес. Аман туруңуздар. В Бишкеке задержали мошенников из Африки. Они превращали бумагу в доллары. Здрасте, как ваши дела? В Зимбабве всегда все хорошо. Так вы из Зимбабве? Нет, я с Лимпопо. Именно там имеется волшебная бумага, которая превращается в доллар. А чем ваши доллары отличаются от настоящих долларов? А ничем. Даже американцы закупают тоннами нашу бумагу и печатают свои дешевые деньги, которые хуже тех, которых я предлагал в Кыргызстане. Ну а какая все-таки между ними разница? На американских долларах они печатают некрасивых мужиков, которые когда-то были президентами, а на наших мы печатаем самых красивых женщин. Тогда получается, это откровенная фальшивка. Приезжайте к нам в Лимпопо и можете смело использовать мои доллары. А что на них можно купить? Вы можете обменять их на другие доллары из Занзибара, где изображены вожди, знаменитые каннибалы. И если вы поедете в Занзибар, то сможете окупиться этими долларами, и вас не съедят. Настоящие доллары в Занзибаре котируются? Нет, конечно. За настоящие доллары вас тут же съедят.